Türkmelik agresör Putin'den gelip Kazakistan'da bası olup da bizge gelip öz iş aldıra param. Dober koymuş mu? Pozisyanızı bildirip. Позициям бар. А позициямды обязательно айтышым керек? Неге? Ел чындыкты билсин. Biz barımız ayıp otağız. Gidip kaldı. Потому что... Ni sakır ni miyoktu otağız. Gidip kaldı. Давай, да. Demek pozisyon bilgin geledi. Менин позициям, ал менин позициямда. Мен азыр силерге эчтеке деген себебим, анткени мен деле силер сыяктуу көп нерсени билбейм. Бирок азыр ушул ситуацияны көрүп туруп, анан кийин өзүмдүн жоомду берем туурабы. Анан мен силерге мынтип туруп чыгып, мен бул жерден элдер бар. Ошо элдер менен уважаемый элдерим бар. Ошол менен советоваться четкенге чыктым. Эми сен элди билбей да бирөө уважаемый, бирөө неуважаемый деп. Мы что неуважаемый? Советоваться четкенге эле чыктым да. Анан я имею право да это делать, туурабы? Жок, публично айтып атпаймынбы? Мен силерге айтып атпаймынбы? Мен бирөөлөр менен жактан советоваться четкенге чыктым деп атам. Азыркыга чейин жооп бере албайм. Жеке немемди айта албайм да. Азыр анткени мен билем, азыр бир нерсе дей билсем, анан кийин Эрлан мындай айтты, Эрлан тигиндей айтты дегенде сөз чыгат да. Мен андай сөздөрдү каалабайм. Азыр мен баарынан түшүнүп, позициям бар. А позициямды обязательно айтышым керекпи? Неге? Мен силерге дагы айтып атам. Ал менин позициям. Мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Мен силерге жооп бербейм деп айтырмынбы? Аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө макулдук бересиңер, бербейсиңер деген маселе каралган жок. Жок, ошону айтып атпайм мен. Маселе позицияң да или нет? Маселе каралсын. Каралсын. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды айтып аткан жерден. Нет, жок эмес. Неге жок? Зачем вы стоите? Вы зачем кричите? Нет, я кричу, что не надо кричать, да. Ребят, мен силерге айтып атпаймынбы? Я представитель народа. Мен силерге дагы бир жолу айтып атам. Мен азыр бир нерсе деп, менин позициям бар. Бирок мен силерге бир нерсе деп айтып алып азыр, анан кайра интернетке чыгып туруп хайп болуп жүрө албайм. Мен позициямды айтам. Чыгам, айтам. Момдай болуп, кимдей болду деп. Ел чындыкты билсин. Бирөөлөрдүн колунда оюнчук болбойлу. Ошол агрессор болуп аткан ошо ОДКБга кирген ири мамлекеттер. Ошол агрессор эртеңина келет, Казакстанды басып алып да бизге келет, өз иш алдыра барабыз. Ошого алып келип атышат, ошого баратат саясат, геосаясат. Ошон үчүн урматтуу ушул жерде чогулуп аткандар, мени угуп аткандар, көрүп аткандар, ойлонгула. Эгемендүүлүк деген эң кымбат. Элдин эгемендүүлүгү, мамлекеттин эгемендүүлүгү, андан кымбат эч нерсе жок. Эркиндик, эгемендүүлүк деген эркиндик. Биз кул болбойбуз эч кимге. Эркин элдерди, эркин мамлекеттерди колдойбуз. Рахмат. Мен азыр түздү көрүп аткан бардык эл өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем да. Силер бүгүн чыныгы эл өкүлсүңөрбү же эрчиме өкүлсүңөрбү тастыктайсыңар аны. Силерди биз баарыбыз күтүп атабыз. Бул жерде бардыгыңар кайсыл жак менен кирип атасыңар, эмне кылып атасыңар белгисиз болуп атат. Бүт бардыгы жабык өтүп атат. Ошон үчүн бардыгыңар чакырып кетет элем. Мисалы чын эле элдин өкүлү болобуз десеңер, ачык өткөргүлө. Эмнеден коркосуңар? Силер? Азыр бийлик өстү, Улукбек мырзага берейин, Ала Тоо саясий партиясы, Ак Калпакта кечик болсо, саясий партиясынын лидери. Урматтуу туугандар, бүгүн Кыргызстан менен Казакстанды бөлүп карабаш керек. Казакстандын тагдыры эртеңки күнү бизге келип туш болушу мүмкүн. Бүгүн Россия империясы Казакстанга өз аскерлерин аны менен биргеле жанындагы Кыргызстан, Тажикстан, Армения теги ушул организацияга кирген аскерлерди мажбурлап алып келген турат. Бирок кыргыздар туура түшүнүш керек. Казактарга кыргыздар курал менен барбаш керек. Казактарга кыргыздар жакшылык менен барыш керек. Жардам менен барыш керек. Бир тууган эл чоң империялардын саясатына, чоң империялардын амбициясына
Biz kural bolup berбешибиз керек. Келген жогорку кеңеш чу дегенде эле кылмыштуу Одукбанын алган жанагы чечимине ээрчибеш керек. Эгерде жогорку кеңеш президент биздин аскерлерди Казакстанга алып кирсе, кырдаал башка жака өзгөрүшү мүмкүн. Onu айтып аткан себебим, биз балдарыбызга кийинки муунга кара тамга калтырабыз. Неге дегенде, ал жерде түрдүү окуялар болот. Бизди алдап жатышат. Эч кандай биздин аскерлер кирип согушпайт деп. Курал көтөрүп, автомат көтөрүп кирген аскер кантип согушпайт? Сөзсүз согушат. Сөзсүз түрдө кокусунан bir казак жараны каза болушу мүмкүн. Кыргыз солдаттын оғынан. Же болбосо казак тараптан кыргыз тарап жаракат алып каза болушу мүмкүн. Биздин мамилебиз бузулат. Биз коңшу өлкөлөрбүз. Орус империясынын бүгүнкү кылып аткан эрегейсиз жаман жумушуна биз алданбашыбыз керек. Биз эгеменди өлкөбүз. Кыргыз мамлекети эгеменди өлкө. Казакстан да эгеменди өлкө. Бул организация Путиндин жеке кызыкчылыгы үчүн түзүлгөн организация. Бул Одукба деген эч качан bir мамлекеттин кызыкчылыгына иштебейт. Бул дүйнөлүк агрессор Путиндин кызыкчылыгына иштейт. Кече күнү Тажикстанда Кыргызстандын чегарасына тажиктер кирип келип, элди атканда Шойгу отурган ошол жерде. Шойгу деген Россия Федерациясынын asker başçısı, ministr оборонасы. Ошол жерде отуруп, колчап отурду. Рахман кирип кыргыздын балдарын, кыздарын кырып атканда, ушул организация кайда эле? Жок дегенде кирет. Жок дегенде ай. Койгула деп койгонго жарабаган. Ушул организацияга ишенсе болобу? Жок, болбойт. Бул жерде чоң геосаясат болуп атат, урматтуу туугандар. Монтип биздин милициялар бул жерде туруп, элден ак үйдү корбой эле койсун. Бул жерде өзүн адам катары сезген, билимдүү адамдар келип отурат. Эч качан басып албайт, кирбейт, мыйзамды бузбайт. Тетиги бүгүнкү күнү аскерлерди чогултуп алып, Казак өлкөсүнө алып бараткан империя бардыгыбыздын түбүбүзгө жеткен, дагы жетет, ушинте берсек. Өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү сакташыбыз керек. Жибербешибиз керек. Жогорку кеңеш коргоп атса, келбей эле койсун. Эми булар жетелеме, депутаттар, эч качан сүйлөбөйт. Россия боюнча Допер койбойсузбу? Позициябызды билдирип. Ертең айтсаңыз айтабыз. Ертеңгіге дейін, ертең саат ертең. Ачын кандай? А не үчүн? Скажите сейчас. Скажите сейчас позицию вашу. Пожалуйста. Вы депутат? Нет. Вы позорный. Разобрать тогда. Если вы не можете сейчас сказать, Обязательно скажите. слуга народа. Это позорно. Это позорно вот так себя вести. Это позорно. Открытое заседание. Да. И вы можете смотреть, не смотреть. Это вообще ужас какой-то. Народ против. Бессовестные.